Карызды оолап келгенде айласын таппай өзүнө кол салган. Баткендин 25 жаштагы тургуну 865 миң сом карызын бере албай калып алдамчылыкка барганын Баткен облустук милициясы билдирди. Ал кара пакетке доллар салганда элес калсын деп бир кутуп вафли салып акча алмаштырган жайга барган. Доллардын курсун сурап акчасын алмаштырбай колундагы пакети менен унаа өткөн жолун 100 метрдей баскан айтылды. Андан соң өзүнө бычак менен жарадар кылып милицияга чалып, кара пакеттеги 25 миң долларын бейтааныш адамдар карактап кетти деп билдирген. Териштирүү маалында жигиттин калпы чыгып, пакетте акча эмес вафли болгону, карызын төлөй албай ушундай жолго барганы аныкталган. Эми жигиттин жоругуна юридикалык баа берилет. Карагылашы бол чаңдарды. Карачы мондайдан катуу айдаса чаңды карагылашы, чаңды кандай чыгып атат. Мына арты көрүнбөйт, машина келет атат. Ушул жакта карап, сууну септирип койсоңор болот. Карабайсыңар мына кане кеченин жол. Ай жактар. Мына келатканын көрүп атасың. Мына бүт бар катуу айдап келет, биринин артынан бири өтөт. Карачы чаңды. O çаңды қарап қойған киши жоқ. Қарашы. Бұл эмне деген чаң. Қарап қойсаңар болот ушул экине. Жолго суу септирбесеңер. Карашы, бул машиналарда жайында койбойт. Катуу айдап чаңдын чыгып аткан. Ушуну қарап қойған өкмөт бар. Қарап суу септирип койсоңор болот. Жабат кандайсыңар? Ай, жолдогу суу чачкан немелер эмне болду я? Уже 4-чү күн болуп да суу чачылбайт. Чаң кайра башталды, карачы. Дем алганга мүмкүн болбой баштады. 4-чү күн болуп атат. Же булар каалаган убакта чачып, каалаган убакта токтотуп коебу, кандай? Жаңы машина деле келди деп аттып эле баягы чачканга. Kaçma görünmüyor al çаңды. Bu жерде kança 100 metre жerdеги saray görünbeyt etme. Kayırmada tuğanlar da ofiske жақын болсоңор көрсөтүп койсуңарбы ya? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Телекмат Куренов деген популист тили менен чаң сапырган бирөө бүгүн саат 3кө ушу мен турган жерге элдер чогулуп калды. Келгиле революция болот, көтөрүлүш болот деп элдер чакырган экен. Атайын келдим эле кызыгып. Келсем мен Телекмат Куренов, мына бизде жаз, бизде майрам. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Көстене ломкустук оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-чү степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип койушуңарды суранам кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы
эле мени өмүрүмө сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Эми банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Эле мондай туристтер келип жүрөт. Өнүгүү жолундабыз. Антип баркы жакка жатып алып эле кыргыз элинин караңгы, кыргыз элинин мал сезгенин токтот. Сен айтып сүйлөп койсоң эле ээрчип кете бербейт. Кайсы убакка чейин эле ушинтип арзыбаган акча үчүн ушу бийликке келет элем деген мондай бир кыялың бар окшойт да. Ошону кыя албай, ошондон үмүтүң үзө албай эле колуңан келишинче аракетин көрүп атасың, же бир мамлекеттик жумушта бир күн иштебесең, же Кыргызстанга бир мындай салым кошпосоң, тескерисинче өзүңдүн кичим экениңен куулуп, кийин тиги кемпир чалдардын акчаларын алып, аны кайтарбай, ошондой ызы болгону эсиңдеби? Ал боюнча да экөөбүз бир кайым айтышканбыз. Ана мени да чорныйга киргизип коюп турсаң, блоктоп чыгарып коем, жигитче күрөшкөндү үйрөн. Антип өзүңдүн фейктерин жоголто алып эле, өзүң менен өзүң эле активин көтөрө бербей жүрүп жакта. Дагы не демекчибиз? Урматтуу кыргыз эли. Ушундай Тилекмат Куренов окшогон 30 жыл тили менен чаң сапырып баарын кыйратып жүргендерден биз чынында тажаганбыз. Ушундай сабатсыздардан тажаганбыз. Ошондойлорду ээрчибей эле провокациясына алдырбагыла. Кудай буйруса көптөгөн жакшы иштер жүрүп жатат. Эми баарыбыздын эле максатыбыз ушу өнүккөн өлкөнү келечек муунга калтырып кетсек деген эле ниетте. Мындай каны бузуктар. Эми кечирим сурайм ушу катуу сүйлөп атсам. Бирок айла жок ушундай чечим келесиң да, ушундай өнүгүүгө сүйүнбөстөн күйүнүп аткандаргачы. Анан жеке бир кызыкчылык үчүнбү Имамидин Ташев менен деле эсиңиздерде да бийлик талашып, бийлик бөлүшүп деген. Мен бул жакта алам, сен тиги жакта аласың деп, эми ошол адам кантип бир кыргызга жакшылык кыласың? Бул бийликке келүү деген анча-мынча адамдар үчүн оору. Ошондой эле бир бийлик оорусу менен ооруган биздин Тилекмат Куренов дегенибиз бар. Ошол жигит ушундай чакырык жасап тур. Анан Тилекмат, мени блокко киргизип коюп турсуң. Күрөшсөң, жигитче күрөш. Келип чыгар ал жактан. Сүйлөшөлү. Такташалы. Арманыңды айт, фактыңды айт. Анан жөн эле ал жакта жатып алып эле бир 10 сөздүн башын бириктирип эле сүйлөп койсоң эле сен ойлоп атасың кыргыз эли караңгы, ээрчиме, мал деп. Эч качан андай болбойт. Именно сендейлерди ичпейт. Мына бизде сонун айлана жапжашыл. Кыргызстанды сагындыңбы? Суу каптап калган үңкүрдөн эмне табылган? Кара Суу дарыясынын айланасында таш көмүрдөн алыс эмес жерде мурда үңкүр бар болчу. Профессор Кубат Табалдиев болжол менен 8000 жыл мурун ушул үңкүрдө жашаган байыркы адамдардын ар кандай белгилери табылганын айтты. Бирок кийин таш көмүр кесин куруу учурунда үңкүрдү суу каптап калган.